Негизги эле шарт зарылдык, муктаждык ушуга байланыштуу болуп атабы же сиз эмнеден көрөсүз бул? Биринчиден, саламатсызбы урматтуу тергөөчүлөр, зарылдык бир эле Азимжан Аскаров эмес. Мына Ырыскел Мамыш айткендей 2015 жыл бул демилге башталган. Мыйзамда 2020 жылга чейин кээ бир главалар гана өзгөрүлбөш деген менен Конституциянын өзүндө 114-беренеде референдум жолу менен Жогорку Кеңештин демилгеси менен өзгөртүлөт деген норма бар. Ал боюнча эч кандай талаш тартыш жок. Биз баарыбыз коомчулуктун ой пикирин азыр бол өзгөрбөш керек, референдум болбош керек дегенге буруп кетебиз. Бирок ошол өзгөртүүлөр эмнени камтып жатат? Ошону ачып карап койгон саясатчылар мына кечеги форумда дагы, тегерек столдо дагы айтылбай да тилекке каршы. Ал жерде аткаруу бийлиги, акимди түз шайлоо, кумтөргө тиешеси бар жетекчилерди жоопко тартуу, кылмыш жоопкерчилиги, сот бийлиги, мына ошолордун бардыгы бул мындай таасир бере турган, мамлекетке таасир бере турган өзгөртүүлөр боюнча сөз болуп жатат. Референдум жөнүндө мыйзам биринчи окууда кабыл алынды. Туура мынакей. Андан кийин ошол конституциялык укукту пайдаланып депутаттар демилгелеп чыккан конституция боюнча чыгып атат. Эми аны биз туура түшүнөбүз. Бүт ким жаман, Жогорку Кеңеш депутат жаман. Кече Адакан Кимсович чыгып туруп демилгедейсиңер. Адакан Кимсович айтты. Булар эс алып жүрүп эле демилгедейт. Азыркы парламенттин санын, сапаты, интеллектуалын жакшы билесиңер. Аны окуса да түшүнбөйт деп айтканда, жалпы парламент Өмүрөк Чиркешти кошуп туруп, бардыгын баягындай тупойго чыгарып атат да. Эми каникулга жакшы эле эс алып келбейсиңер. Эмне үчүн элдин баары эс алып атканда силер демилгедейсиңер? Каникул бир ай болот. Эс алып жүрүшкөн. Каникул бир ай болот. Бир ай шайлоочулар менен жолугушуу болот. Жок, андай таптакыр ой пикир жок. Мыйзам чыгаруу процедурасы баарыбызга маалым. Коомдук талкуу, биринчи, экинчи окуу, ал жерде өзгөчөлүгү Конституция бул баш мыйзам болгондон өзгөчө талкуу сөзсүз болуш керек. Бул мыйзам ченеби нормалдуу көрүнүш. Коомдук талкууда да коомдук талкуу болуп атат. Ошондуктан таптакыр ушул эле өзгөрбөйт деген ал жерде эч кандай таңгала жок. Мына акыркы вариантындагы азма өзгөрүү менен кечеги тегерек столдо дагы сунуш кылды. Мындай толкуулардан кийин ким сунуш кылды? Сиз өзгөртпөсөңүз, Ырыскелди өзгөртпөсө демилгечилер ким сунуш кылды? Өмүрөк Чиркеш көргөздү. Мен качкан жокмун ал жерге. Конституциялык палата жөнүндөгү өзгөртүүлөр менен таптакыр бир башка маселелерди мен ошо айтып коеюнчу. Ал жерде жазылып атат. Конституциялык палатанын корутундусун, чечимин эмес, корутундусун эгерде Жогорку Кеңеш туура эмес деп тапса, карап өзүнүн баасын бере алат. 120 депутат кабыл алган мыйзамды, президент кол койгон мыйзамды Конституциянын 9 же 12 турган мүчөсү жокко чыгарып коюп атат. Кээ бир учурда. Ошону корутундуну тактап айтышыбыз керек. Корутунду менен чечим эки башка. Решение и заключение. Ошону гана карап туура эмес десе, чечимин чыгарып берет деп жазылып атат. Конституциялык палатанын чечими акыркы даттанууга жатпайт деп так жазылып турат.